Агай азыр коомубузда кеч турмуш куруу же болбосо кеч үй бүлө куруу адаттагы эле көрүнүш болуп калды да. Анан негизи кыргыздын тарыхын караса, кыргыздарда эрте эле үйлөнгөн, эрте эле күйөөгө берилген. Мында кеч 40 жашка чейин же 39 жашка чейин жүргөн балдарды, уул кыздарды көрбөйсүң да, андай маалымат жок. Анан агай бул маселени кантип чечсек болот? Азыр учурда эми баягы бузукулуктар, ар кандай кесепеттерини мунун кесепети деп деле коомдук пикирди түзүүчү массалык маалымат каражаттары, элдин алдындагы адамдар айтышпайт да. Бул дагы рынок мамилелериндеги эркиндиктердин бири. Адам эркин. Эч кимге бирөөнүн укугун тебелебесе эле болду. Бирөөнүн чегин басып кетпесе эле болду, бирөөнүн укугуна эле кирип кетпесе болду. Кааласа үйлөнбөй өтүп кетсин. Кааласа кандай гана болгондо болсун, бирок базар мамилесине, акча табуу жолуна тоскоолдук кылбаш керек. Акча болсо бактылуубуз. Эгер үйлөнүү акча табууга тоскоолдук кылса, биринчи акча таап алышыбыз керек, анан үйлөнүшүбүз керек. Үйлөнүп алып акча табам десең кыйналасың. Бул рынок мамилелериндеги чөнөкөй табий ой жүгүртүп көнгөн адамга мээсине отурбаган кубулуштар өтө көп. Адамдын чөйрөсү анын үй бүлөсү, анын коому. Үй бүлө коомдук бир түзүлүш. Адам үй бүлөсү болбосо, ал толук кандуу адам катары эсептелиши кыйын. Анын табий муктаждыктары бар. Анын өзүнө жараша инстинкттери бар. Алар үй бүлөнүн шарият бекиткен тартиби менен гана канааттандырылбаса, коомдук ыдыроого алып келет. Мына сексуалдык эркиндик ошо үй бүлөдөгү тартиптерин сакталбагандыктан. Биринчиден үй бүлө курулушу, экинчиден ал үй бүлөнү сактоо институттары иштебейт, үчүнчүдөн секс эркиндик. Өзүнүн аты өзү чыгып аткандай, адамдар бар, муктаждыгы бар да. Анан көчөгө чыкса, кыздар бекер. Үй бүлө куруп, бирөө менен мындай кандай десем, эптешип жашаганга караганда, аны менен өзүнүн кажетин бүтүрүп алып кайра кое берген оңойраак. Ошондуктан бул маселе дин менен гана чечилет. Эмнеге дин мусулманды үй бүлө курууга түртөт. Түздөн түз түртөт. Кээ бир учурда балким шарий өкүмдөр бар, милдеттендирилет дагы. Эгерде ал өзүнүн бузукулугун ооздуктай албай турган абалга жеткен куракта болсо, ага үйлөнүү милдет болуп эсептелет, парыз болуп эсептелет. Адатта бул коркунучтуу курак качан башталат? 17-18 жашта башталат. Бүгүн биз үй бүлөнү, эрте үй бүлө курууну чектегенибиз менен балдарыбыз жаш, кыздарыбыз жаш деп. Бирок алардын бузукулугун чектеген жокпуз. Бүгүн 7-8 класстын окуучулары кылып аткан бузукулукту илгеркилер 30 жашында да оюна келген эмес. Бүгүн шаардыктарбыз, биз ушу балдарыбызды жакшы карашыбыз керек. Мектептен кийин эмне кылып атат? Мектепке кетти болуп эмне кылып атат? 7-8, 9, 10, 11 класстын окуучулары мектептен чыгып үйгө келгенге чейинки аралыкта каерде жүрөт? Кайсы мейманканаларда жүрөт? Эмнелерди кылып атат класс менен? Бул өтө оор маселе. Бүгүн балким бул расмий статистикада орду жоктур. Бүгүн адамдан жукпаган венерикалык оорулар бар. Айбандардан жуккан венерикалык оорулар бар. Мектеп окуучуларында. Бул сөздө уят жок дейт. Бүгүн 8-9 класстын кыздарын текшерсе, алардын намыс пардасы жок. СПИДке каршы күрөшүү компаниясында мен бир таанышым илгери иштеп айтты эле. Айылда мектеп окуучуларынын 7-8 классында кыздардын намыс пардасы жок экен деп. Айылда. Мен таң калып аттым, булар каяктан жүрүп эмне кылып атты булар айылда? Бул аябай чоң маселе. Биз эрте үй бүлө курууну чектедик, бирок алардын бузукулук кадамдарын чектей алган жок. Мектептердин өзүндө бүгүн секс сабактары өтөт. Эркин. Тим койдуң 1-класстан баштап сабактар бар экен. Кантип боюнда бүтүрбөс үчүн эмнени кайсы учурда иштетиш керек?
ата-энелер биз ушундай кайдыгер болдук, балдарыбызга эмне окутуп атканын өзүбүз билбейбиз. Бир мектептерде окутуп аткан китептерди бир кызыгып коюшубуз керек. Сабактарды кызыгып коюшубуз керек. Анан ушундай бузукулукту мектептен расмий программадан алып үйрөнгөн бала эрте үйлөнөбү? Үйлөнбөйт албетте. Ушуга кирип барган кыз турмушка чыгабы десе жок, ойноп алайын дейт. Анын үстүнө биздин ата-энелердин да кызыктай бир менталитети бар, эми кызым ойноп алсын. 20-га чыккан кыз эмнен ойнойт? 20-дагы кыз эмнен ойнойт? Селкинчек атабы, Бишкекте. Мен студенттерге сабак берем, көбүнчө сурайм кыздардан. Окунуп бүткөндөн кийин эмне кыласың кызым? 100 кызды сурасаң 199-у иштейм дейт. Ата-эне багам деген кыздар бар. Бирөө унчукпай калса, ушуга туура жооп берет го деп. Сенчи кызым десең, билбейм дейт. Турмушка чыкпайсыңарбы десем, буйруганда чыгабыз. Вертолет менен бирөө келип, буйрам турмушка чык деп айтчудай. Бойго жетүү турмушка чыгуу милдетке өтөт. Өзгөчө биздин эл үчүн эрте турмуш куруу бул мезгил талабы. Биз саныбызды көбөйтүрүшүбүз керек. Тилекке каршы биздин досубуз болуп, адам укуктары демиш болгон кээ бир уюмдар, алардын өкүлдөрү биздин кыздарыбыз эрте турмушка чыкса, эрте үй бүлө бузулуп кетет экен деп тим эле ушуга кам көрүшөт. Алардын өздөрүнүн үй бүлөлөрү жок. Алардын өздөрүнүн үй бүлөлөрү жок. Үй бүлө эмне экендигин билбейт, үй бүлө жөнүндө сабак берген уюмдар бар. Булар түшүнүктүү. Булардын өздөрүнүн бир каржылык программалары бар, балким ошон үчүн. Чындыгында биз мейли 18-ге чейин бербейли, болуп 18-ге чейин жаш экен биздин кыздар. 18-ден кийин берели. 18-19-да берели кыздарыбызды. Али да болсо интернет, телефондун ар биринде 3-класстан баштап кол телефонунда интернет көрбөгөндөн бардык нерсени көргөн кыздарды 18-деги психоэмоционалдык абалы илгеркинин 70-деги кемпирине барабар. Менин укугум деген ушунчалык билген, баргандан кийин күйөө менен кайненени да шорун курутат. Кызмат кылбайт али. Бирок ошентип эле берели турмушка. Балким тофук таап жашап кетер, үй бүлө курулуп кетер. 18-ден кийин берели. Бул ыдырап барып жок болуп кете турган жолдундардын бири, коомду жок кылуучу. Ошондуктан муну кайра тирилтишибиз керек. Эмне гана дебесин? Эмне гана дебесин? Кудалашалы, берели, эртерээк тындыралы кыздарды, балдарды эрте үйлөйлү. Бала үйлөнөт, анан ата-эне карайт. Бала эрте үйлөнөт, анан өзүн тетийт. Кудай сактасын, 40-ка чейин үйлөнбөй жүргөндөр, 40-ка чейин ал эмне кылып жүрөт? Ал бирөөнүн кызын байкандап жүрөт. Ал кыз кимдин кызы? Биздин кыз. Ал кыз эми үй бүлө курабы? Курбайт. Россияга кетет. Мына ушундай. Ошон үчүн буга чейин кандай болгонуна карабай туруп, мен ата-энелерди чакырат элем. Үй бүлөнү курууга биз жардам беришибиз керек. Аллах Таала ата-энени бекеринен бир муун эрте жөнөткөн жок. Бир муун эрте келип, өзүндө келечек муунуна шарт түзүү үчүн келет. Өзү келет да жыргайт. Бала бакырасы үйлөнгөн эмес, жерге тийген эмес. Атаң айтпайсыңбы, сен эрге өрбөйбү? Десең, кантип айтам дейт. Түшүндүр атаң түшүнбөсө, сен эрге бериши керек. Ата баркы менен кыз өтөт дейт. Кыз атанын баркы менен өтөт экен. Ал оюнда да жок. Кыздарды тындырыш керек, балдарды үйлөш керек.